Мээримдүү жана ырайымдуу жараткандын ысымы менен баштаймын. Ассаламу алейкум урматтуу бир туугандар, бизди көрүп жаткан ушул айлардын ыйыгы болгон куттуу Рамазан айында туткан орозолорубузду, өзгөчө окуган таравих намаздарыбызды, ошол намаздарда кылынган дуа, тилек, муктаждыктарыбызды жаратканыбыз иншалла кабыл кылган болсун. Дагы бир жолу сиздер менен ушул эфирде амандашып, жүз көрүшүп атканыбызга жаратканга шүгүрлөр болсун. Жалпыңыздардан суранып кетет элек, урматтуу көрүүчүлөр, достор, бир туугандар, агалар, эжелер. Келиңиздер, бир 40 мүнөттүк убактыбызды бөлүп, башка бир ушагайын кептерге же бир пайдасыз болгон видео роликтерди лентадан түрүп, алтындан дагы баалуу болгон убактыбызды кур бекер өткөрбөгөндөн көрө бир жарым саат убактыңыздарды бөлүп, ошол биз билген нерселерди сиздер менен бөлүшүп кетели дедик. Андыктан эфирден алыстабаңыздар, келиңиздер бир туугандар. Эмне үчүн жаратканга шүгүр деп баштап калдык? Анткени Кудайга шүгүр, азыркы учурда бардыгыбыз ыйык Рамазанда сүйүнүч менен жараткандан соопту үмүт кылып орозо тутуп атабыз. Иншалла орозобузду кабыл кылган болсун. Мурдакы Рамазанда, тагыраагы былтыркы Рамазанда биз менен катарлаш мечитке келип, имамыбыз истабы саптарды түздөгүлө деп, бизге ийиндерин жанаша жакын тийгиздирип, биз менен таравихте бирге намазга турган биздин бир туугандарыбыз бүгүнкү күндө жок. Биз менен бир дасторкон үстүндө жараткандын ичкиле жегиле деген буйругун күтүп, ифтарлыкта сүйүнүп, мына эми ооз ачам деп биз менен дасторкондо отурган бир туугандарыбыз бүгүнкү күндө жок. Бул дүйнө менен кош айтышып кетти. Анткени аларга бул Рамазан насип болгон жок. Жаратканга шүгүр, үй бүлөбүз менен, жакындарыбыз менен ыйык Рамазан айын тутуп, мынакей Кудай кут кылсын, акыркы 10 күндүгүнө кирип отурабыз. Дагы бир жолу ушул кылынган дуа тилектерибизди жаратканыбыз кабыл кылган болсун. Сөзүбүздүн башында бир нерсени айталы. Ар бир жердин болот белеси менен кашаты, атанын күчтүү каргышы менен батасы ушундай кезектеги түз эфирди уюштуруп берип аткан Рахмат сага адеп башаты. Ыйык Рамазан айында жаман ой, күмөндөрдү алыс таштайлы. Келиңиздер бардыгыбыз паделица кылып, кезектеги сабагыбызды баштайлы. Эмне үчүн башында бир нерсени айта кетели. Биз сиздерге бир нерсени үйрөтүү үчүн эмес, же болбосо бир нерсени окутуш үчүн эмес, балким Куранда айтылгандай эскертүү момундарга пайда дегендей, балким сиздер унутуп калган айрым маселелерди сиздерге эскертип коелу, өзүбүз билген нерселерди сиздер менен бөлүшүп коелу деген ниетте ушул түз эфирге чыгып отурабыз. Башта шүгүрдөн баштап калдык. Негизги темабыз, улуу ата-бабаларыбыз айтып кеткендей, кимде ким тарыхтан таалим албаса, замандан кетпейт каргаша деп айткан. Ал эми биз ушул нерсени айткыбыз келип турат. Өткөндөн өрнөк албаса, өлкөдөн кетпейт каргаша деген маселени коюп туруп, ушунун тегерегинде бир аз билген нерселерди сиздер менен бөлүшүп кеп кылууну туура көрдүк. Анткени кечээкү күн биз үчүн тарых. Ал эми бүгүнкү күн кыял, максат. Ал эми эртеңки күнүбүз болсо келечек болуп эсептелет. Андыктан ошол тарыхта кечээкү күнүбүз болгон басып өткөн чоң улуу устаттардын асыл ойлору менен коомчулукта өзүбүз күбө болуп жашап көрүп аткан жашоо турмуштарды сиздер менен бөлүшүүнү туура көрдүк. Башта шүкүрчүлүктөн баштадык. Эмне үчүн? Анткени азыркы учурда бир жакшы заманда жашап атабыз, чындыгында жаратканга шүгүр. Балдарыбыз ошол автоматтан атылган бир огунан ойгонуп аткан жери жок. Тынычтык бир жакшы заманда жашап атабыз. Адамдар кээ бир учурда болбогон бир арзыбаган нерселерге кеп жийбиз. Тигиним жок, мунум жок, тигил жетпейт, бул жетпейт деп өзгөчө могул карантин абалында жалпы эле дүйнөгө келген сыноодо, биздин өлкөбүзгө дагы келген сыноодо камак аш жактан айрым бир туугандарыбыз кыйналып калды чындыгында.
ошол учурда тигил жетпей атат, бул жетпей атат деп кээ бир учурларда жаратканга наалат келтирип атабыз. Билесиздерби, тарыхта же болбосо мындан мурунураак ушундай бир кыйын учурлар, замандар өткөн, жегенге бир катык нан таппай калган учурлар болгон. Жегенге бир күкүм нан таппай, ичээрге бир уртам суу таппай, ушундай бир кыйын учурлар, кыйын замандарды жашап өткөн бизден мурунку улуу муундагылар. Азыр жаратканга шүгүр келтирели. Биздин күнүмдүк болсо дагы ичип аткан, жеп аткан тамак ашыбыз бар. Кийип жүргөн кийимибиз бар. Билесиздерби, бир кездерде адамдар кийгенге кийим жок, терилерди ашатып, ошондон кийим жасап кийген учурлар болгон. Кийерге бут кийим жок, терилерди ашатып, ошол териден бут кийим жасап жашап өткөн адамдар болгон. Азыр күнүбүздө Кудайга шүгүр, ар бирибиздин жок дегенде 3-төн 4-төн сезону менен көйнөк кийимдерибиз бар. Сезону менен кышкы, жайкы, жазгы кие турчу бут кийимдерибиз бар. Жаратканга эч убакта бир наалат келтирбейли. Көрдүңүздөр, ошондой бир замандар өткөн, жашап өткөн. Тарыхта болгон бир окуяны эсиңиздерге салалы. Ошол 38-37 жылдары белгилүү сүрөтчү Гапар Айтиев деген өткөн. Ошол адам өзүнүн күндөлүк дептеринде баяндап ушул нерсени жазат. Мен кичинекей 6-7 жаштагы жаш бала элем дейт. Апаман эрте ажырап жетим калдым. Атам экөөбүз калдык бир кичинекей бөлмөлүү үйдө дейт. Ошентип туугандардан дагы, ошол айылдан дагы бөлүнүп тышка чыгып калдык дейт. Бизди туугандар сүрүп, туугандан бөлүп чыгарып салды дейт. Эң жаман күн ошол туугандан, өзүңдүн айылыңан, мекениңен бөлүнүп калган күн экен дейт. Ошентип атам экөөбүз айылыбыздан бир аз кийимибизди алып куулуп чыктык дагы башка айылдарды кыдырып дербиш болуп жөнөдүк дейт. Менин курсагым ачка, жегенге эч нерсе жок. Өңүм бозоруп кеткен, атамды байкуш карасам ал дагы алсыз, көздөрү ары кирип кеткен, эримдери кургап калган ачкалыктан дейт. Мен ал кезде бала экенмин, эч нерсени түшүнбөй, ата ачка болдум деп айта бердим дейт. Атам байкуш менин курсагымды тойгузуш үчүн ошол башка бир чоочун айылдан жумуш издеп жөнөдүк дейт. Ошентип бир эшикти тыкылдатып, дарбазасы чоңураак бир үйгө келип токтодук дагы, эшигин тыкылдаткан кезде үйдөн бир кожоюн чыкты дейт. Атам кыязы ал кожоюндан жумуш сурады окшойт. Бизди кожоюн үйдүн аркасына алып барды дагы, атамдын колуна чоң кетменди карматып туруп, үйдүн аркасындагы бир жайылып жаткан сары топурак чопон алып келип көргөздү дейт. Мен көлөкөдө отурамын, атам огороддун башынан сууну буруп келип, ошол топуракка сууну жайып, багалегин тизесине чейин түрүп алып, саманды чачып, кетмен менен чапкылап, жылаңайлап, ошол топуракты тебелей баштады дейт. Түш ооду, кеч кирди дейт. Кечке чейин атам ошол топурактарды тебелеп ылайчылады. Кеч кирген кезде ошол кожоюн бизге бир кесеге шылдыраган жартысынан муздак шорпо, катып калган жарым кусок бир нан алып келип берди дейт. Ошону атам катып калган нанды сындырып, шорпого салып езип, менин курсагымды тойгузду дейт. Мен ал кезде кичинекей бала болуп, көп нерсени түшүнбөптүрмүн. Ошол кезде менин атам дейт, менин курсагымды тойгузуш үчүн бир күн кечке багалегин тизесине чейин түрүп алып, муздак топуракты саман чачып тебелеп ылайчылап, жарым кесе шорпо, жарым кусок нан алып менин курсагымды тойгузган экен. Мен ошол нерсени түшүнбөптүрмүн бала болуп, азыр эми атамдын кадырын түшүнүп атамын дейт. Урматтуулар, келиңиздер, азыр чындыгында кээ бир учурларда аталардын кадыры тебеленип, аталар сыйланбай калган, аталарга акырат айтылып калган бир учурда жашап атабыз. Өзгөчө жаштар, келиңиздер, аталарыбыздын көзү бар кезинде кадырлайлы, урматтайлы, сыйлайлы. Керек болсо жанагы колдорунан өбөлү аталарыбыздын. Эртең көзү өтүп кеткенден кийин аттиң деп калбайлы. Айтып калдык, ушундай бир ачарчылык замандар өткөн деп. Азыр жаратканга эмне үчүн биз наалат келтиришибиз керек? Келиңиздер, жаратканга шүгүр келтирели, ошол үстүбүздөгү кийип жүргөн кийимибизге, жаратканга шүгүр келтирели, ичип аткан тамак ашыбызга, жаратканга шүгүр келтирели, жашап аткан үйүбүзгө. Азыркы учурда күнүбүздө, буга чейин дагы күнүбүздө ошол Африка өлкөлөрүндө,
ошол эле Сирия, Нигерия, Сомали, же болбосо Найроби, Южный Судан ошол мамлекеттерде өңү түсү кара болгон биздин мусулман бир туугандарыбыз күнүбүздө ачкачылыктан кыйналып атат. Буга чейин дагы кыйналып келген, күнүбүздө дагы зулум чегип ошол бир туугандарыбыз кыйналып атат. Ошол Африка тарапта бир журналист кичинекей 10 жашар кыз менен 6-7 жаштагы эки бир туугандан суроо алып атат журналист. Эки кичинекей жаш бөбөктөр ошол Африкада бомба жарылып калган жерлерде күкүмдөрдү терип атат. Нандын күкүмдөрүн терип, бирөөсүн оозуна салып, бирөөсүн ушундай бир идиш алып алган экен, колдоруна ошол идишке салып чогултуп атат. Адамдар дейт, нандарды, тамак аштарды эмне үчүн ыргытат? А биз болсо монтип эмне үчүн терип отурушубуз керек дейт. Силер буларды чогултуп алып эмне кыласыңар күкүмдөрдү дегенде айтып атат ошол кыз ыйлап. Биз бул күкүмдөрдү терип алып, кечинде үйгө барып сууну кайнатып, ушул нандын күкүмдөрүн салып, ошону ичип жан сактайбыз деп атат. Биз ачкачылыктан тажадык дейт. Кечинде ачка уктайбыз, эртең менен кайра ачка ойгонобуз дейт. Бирок биз чыдамдуубуз. Бизге Аллах жардам берет деп ошол ыйлап атат. Күнүбүздө биздин балдарыбыз, биздин бөөктөрүбүз, биздин келечек муун көчөдө күкүм терген жок, урматтуулар. Жаратканга шүгүр келтирели. Кээ бир арзубаган бир проблемалар болгон кезде жаратканга наалат айтпайлы. Алла Таала Куранда айтып атат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Estегиле. Rabbиңер силерге бир niyamat, жакшылык берген кезде дейт. Тагыраагы ачыктай кете турган болсо, ошол үстүңдөгү кийип жүргөн көйнөгүңө, кийимиңе, ичип аткан тамак ашыңа, жашап аткан үйүңө, дегеле ошол турган турпатыңа шүгүр келтире турган болсоң, анда мен niyamatымды дагы арттырып беремин деп жараткан Алла Таала өзүнүн сөзүндө, Куран аяттарында кенен баяндап берип атат. Андыктан ушул турган турпатыбызга, акыбалыбызга жаратканга шүгүр келтирели. Эгерде наалып, кепчий турган болсок айрым маселелерге, өзүбүздөн төмөн болгондогуларды, тарых беттеринде кыйналып жашаган улуттарды, же болбосо ошол Африкада ачкалыктан кыйналып аткан биздин бир туугандарыбызды бир ойлонуп, саресеп жүргүзүп, акылга алчап көрөлү, урматтуу бекендештер, бир туугандар. Абдуллах ибн Ганам аль-Баязи деген чоң алым зат өткөн өзүнүн күндөлүк китептеринде ушул нерсени баяндайт. Эгерде дейт, кимде ким кечинде уктап, төшөгүнө жатып, эртең менен аман эсен көздү ачып ойгонуп ошол күн нурун көргөн кезде, жараткан сага шүгүрлөр болсун, мени ошол түндөн таңга жеткиздиң деп айтсын дейт. Кимде ким ошентип таңга жете турган болсо, жаратканга шүгүр келтирсин, ошол түндүн шүгүр акысын аткарган болот дейт. Эми карап көрөлүчү, урматтуулар, келиңиздер, канчалаган биздин бир туугандарыбыз бар, кечинде жакшы ой, кыял, максат, ниеттер менен жатат, бирок ажалы келип, ошол түн ичинде уктаган боюнча уйкусунун арасында бул дүйнө менен кош айтышып кетип аткан бир туугандарыбыз толтурат. Эртең менен баласы, же болбосо жубайы, жакындары келип ойготкон кезде, сөөгү муздап калган абалда, түн бир окунда бул дүйнө менен кош айтышып кетип аткан биздин бир туугандарыбыз толтурат. Андыктан эч кимибиздин кепилдигибиз жок эртең таңга жетерибизге. Ошондуктан жаратканга жатсак дагы, турсак дагы шүгүр келтирели. Жараткан сага шүгүрлөр болсун деп. Бул нерселер башта өзүбүзгө тиешелүү, анан дагы силерге бир насаат, өрнөк болсун деген ниетте айтып атабыз. Экинчиси, ошол эле алымзатта бир маселени баяндайт. Эгерде кимде ким эртең менен жакшынакай кийинип алып, жумушка кетип, үйүнөн чыгып, кечинде кайра аман эсен үйүнө кайтып келип, босогосун аттап, бала чакасынын, жубайынын, жакындарынын жүзүн көргөн кезде, жараткан сага шүгүрлөр болсун, бөөдө кырсык баледен тышкары болуп, үйүмө аман эсен кайтып келдим деп шүгүр келтирсин дейт. Карасаңыздар, канчалаган биздин бир туугандарыбыз бар, эртең менен жакшынакай кийинип алып, адаттагыдай жумушка аттанып кетет, жол кырсыгына кабылып, же болбосо башка бале, апат, кырсыктардан бул дүйнө менен кош айтышып кетип, ал маркумдардын сөөгү моргко барып, моргтон суук кабар менен кечинде үйүнө
сөөгү кайтып келип аткан биздин бир туугандарыбыз толтура күнүбүздө. Андыктан келиңиздер, кечинде уктап эртең менен таңга жеткенде, таңдан кайра кечке жеткенде жаратканга шүгүр келтирели көбүрөөк. Эмне үчүн шүгүрчүлүктөн баштап калдык? Анткени шүгүрдүн 1, 2, 3 түрүн дагы айта кетели. Биринчиси тилдин шүгүр акысы дейт. Жараткан Алла Таала бизге тил берди. Тилибиз ар нерсени сүйлөйт. Тил адамды өлтүрөт же болбосо өстүрөт деп ата-бабаларыбыз айтып кеткен. Bir misalda aytalı, bul dagı ötkөндөн bir örnek bolsun. Tarıkta жашап өткөн алым заттардын bir окуяларына. Bir жаш жигит дайым тили зикирде эле дейт. Наабайчы жаш жигит болгон дейт. Басса дагы, турса дагы, камыр жуулуп атса дагы, нанды жаап атса дагы, субханалла, альхамдулилла, Аллаху акбар, ушундай Алла Тааланы улуктап зикир, тасбихтерди айтар эле дейт. Жараткан ошол жаш жигиттин тилиндеги тасбих зикирлеринин себебинен эмне сураган болсо баардык дуаларын кабыл кылчу экен. Бирок ошол жаш жигиттин бир гана дуасы кабыл болбой келчү экен. Ошол наабайчы жаш жигит жашаган айылдын аркы айылында Ахмад бин Хамбал деген бир чоң аалым зат жашап өткөн. Ошол аалым зат бар экен. Жараткандан ушинтип дуа кылчу экен. Жараткан, менин көзүм өтүп кетелегинде же болбосо ошол аалым заттын көзү өтүп кетелегинде ошол Ахмад бин Хамбал деген аалым зат менен бир учураштырып мени жүз көрүштүр, жараткан Алла деп дуа кылат эле, бирок ошол дуасы кабыл болбой келчү эле. Күндөрдүн бир күнүндө Ахмад бин Хамбал сапарга чыгып, ошол наабайчы жаш жигиттин айылына кирет. Күн кечтеп кетип, баягы аалым зат мечитке кирип намазын окуп, тышка чыгып кетейин десе, күн кечкирип караңгы кирип кеткендиктен, ушунча болду, ушул мечитте эс алып алып, таң аткан кезде намазымды окуп алып, сапарымды улайын деп, ошол мечиттин бир бурчуна отурган боюнча жөлөнүп көз илинип кетет. Мечиттин кароолчусу айланып келип, баягы аксакалды көрүп айтат, анын Ахмад бин Хамбал аалым зат экенин билбейт кароолчу. Аксакал, бул мечит ибадат кыла турчу жай, уктай турчу жай эмес, мүмкүн болсо мечиттен чыгып кетиңиз деп эскертип кетет. Баягы аалым зат макул болуп, кайрадан уйкуга берилип көз илинип уктап кетет. Кароолчу дагы мечитти айланып келип, кирсе баягы аксакал дагы деле ошол абалында уктап аткан болот. Аксакал, мен сизге айттым эле го, бул жер уктоочу жай эмес, чыгып кетиңиз деп баягы Ахмад бин Хамбал аалым затты өкүнүчтүүсү желкесинен алып, мечиттин босогосуна чейин сүйрөп келет. Кетейин десе, күн караңгы. Айла жок, ошол мечиттин тышында босогосунда жөлөнгөн боюнча көзү илинип уктап кетет. Кароолчу дагы айланып келип, баягы аалым затка жини келип, аксакал, мен сизге эскерттим эле го, бул жер уктоочу жай эмес, чыгып кетиңиз деп жини келген абалда анын желкесинен алып топуракка бети менен сүргөн боюнча мечиттен 3-4 метр аралыкта ар жака алып барып таштайт. Ошол кезде жанагы жаш жигит мечиттин жанындагы наабайканасында адамдарга нан даярдап аткан эле. Баягы аалым заттын абалын көрүп, аксакал, келиңиз, мен таң атка чактан нан жасап, эртең менен таң аткан кезде адамдарга ушул нандарды таркатамын. Сиз кыязы сапарда жүргөн окшойсуз. Мүмкүн болсо менин жата турчу ордум бар, ошол жака жатып эс алып алыңыз. Эртең менен сапарыңызды улайсыз деп өзүнүн жата турчу кичинекей бир орундугуна алып келип жайгаштырат. Ахмад бин Хамбал жаткан кезде баягы жаш жигит камыр жуулуп атып, субханалла, альхамдулилла, Аллаху акбар деп зикирлерди кайталай баштады. Ахмад бин Хамбал уйкуга кетет. Таң атып калган кезде уйкудан ойгонсо баягы жаш жигит дагы деле эч тажабастан ошол зикирлерин кайталап аткан болот, күңгүрөнүп ичинен субханалла, альхамдулилла, Аллаху акбар. Ошентип Ахмад бин Хамбалдан уйку качып, кечиресиздер, азыр бул жерде ошентип Ахмад бин Хамбалдан уйку качып, баягы жаш жигиттин жанына туруп барып сурайт. Жаш жигит, жанатан бери ушул тасбих зикирлериңди кайталап атасың. Эгерде сыр болбосо айтчы, ушул нерселердин пайдасын көрдүңбү деген кезде, баягы жаш жигит ушул нерсени айтты. Ооба, бул тасбих зикирлердин пайдасын көрдүм. Жаратканга жалынып эмне сурап дуа кыла турган болсом, баардыгын кабыл кылат. Бирок бир гана дуам кабыл болбой келет.
ошо аркы айылда Ахмад бин Хамбал деген бир аалым зат жашап бар деп угам. Ошол аалым менен бир жүз көрүшүп учурашсам деп жалынып дуа кылам, бирок ошол дуам кабыл болбой келет деген кезде Ахмад бин Хамбал аалым зат көзүнө жаш алып туруп эмне деди? Аллах улук, Аллаху акбар, сенин дуаң кабыл болду жаш жигит. Ошол Ахмад бин Хамбал деген аалым зат мен болом деди дейт. Карасаңыздар, урматтуу бир туугандар, демек тилибиз ар дайым тасбих, зикир, жакшы сөздөрдө боло турган болсо, адамдардын көңүлүн оорутуш үчүн эмес, адамдардын көңүлүн көтөрүш үчүн жалаң гана жакшы сөздөрдү айта турган болсок, жараткан биздин дуаларыбызды өз даргөйүндө кабыл кылат экен. Демек тилибиздин шүгүр акысы бул жалаң гана жакшы сөздөр, тасбих, дуа, зикирлер болуп эсептелет экен. Андан кийинкиси дененин шүгүр акысы дейт. Дененин шүгүр акысы дедик, ал кандай болот десеңиздер, буга дагы өткөндөн бир өрнөк мисал берели. Бир жаш жигит мечиттин ичинде намаз Куран окуп отурат дейт мукамин менен. Бир 60-70ке жашы таяп калган бир аксакал мечитке кирип, ошол жаш жигиттин жанынан ары басып, бери басып, жардам сурайын деген абалда көзү менен кыйла тиктеп карап өтүп атты. Баягы жаш жигит жини келип, бул аксакал мени эмне үчүн карап атат кечке эле, мен Куран окуп отурсам деп Куранын окуп бүтүп барып баягы аксакалга бир тиет. Эй аксакал, мен Куран окуп отурам. Сиз болсо ары бери менин маңдайыман өтүп тоскоол кылып атасыз. Айта турчу нерсеңиз болсо айтпайсызбы? Эмнеге ары бери өтүп атасыз дейт. Кечиресиздер, могул Facebook'ta эфирибиз чыгып кетип атат, кайра кошуп коелу. Эмне үчүн ары бери өтүп атасың дейт. Ошол кезде баягы аксакал ушул нерсени айтты. Балам, мен мечитке намаз окуйун деп келдим эле, daaratым кыстап, daaraтканага бардым. Daarat алайын деп кирсем, ошол шымымдын топчусун, күрмөсүн чече албай койдум деп жеңинен эки колун чыгарды эле. Ушул чыканагынан эки колу жок эле дейт баягы аксакал. Балам, daaraтканага барып ушул топчумду, күрмөмдү чече албай койдум деп кумсайып баягы жаш жигитке карады. Ошол кезде жаш жигит баягы аксакалга катуу тийгенине өкүнүп, кечириңиз деп баягы аксакалды daaraтканага алып барып, daarатын алдырып, кечиресиздер, керектүү жерлерин жууп, мечитке алып келип намазга тургузган кезде аксакал эки рекет намаз окуп, ошол чыканагынан жок эки колун алаканын, чыканагынан жок эки колун жайып алып, жаратканга ыйлап дуа кылып атат дейт. Эй жараткан Алла, менин колумду алдың, буга эч бир наалат айтпайм, сага шүгүрлөр болсун. Менин колумду алсаң дагы мага жардам бере турчу адамдарды албаптырсың, я Аллахым, сага шүгүрлөр болсун деп ыйлап атат. Караңыздар, урматтуулар. Биздин дене боюбуз, тулку оюбуз, баардыгы жайында акылыбыз иштеп атат. Канчалаган биздин күнүбүздө бир туугандарыбыз бар, эч тура албайт ордунан. Үйүндө төшөктө жатат, ошолор ыйлап атат. Эй жараткан Алла, эгер мен ушул төшөктөн тура алганымда бат-баттан басып адамдардын эшигин тыкылдатып, кимдин дининен артта калып баратасыңар деп элге жерге бат-баттан басып кызмат кылат элем го деп ыйлап аткан бир туугандарыбыз бар. Күнүбүздө коляскада буттары баспайт, тубаса майып болгон туугандарыбыз бар. Ошолор зар какшап ыйлап, ыйы жаратканга жетип атат. Жараткан, эгерде менин ушул буттарым басканда сенин мечитиңе 5 маал каттап намаз окуйт элем го деп ыйлап аткандар бар. Канчалаган азиз бир туугандарыбыз бар, көздөрү көрбөйт күнүбүздө. Жараткан Алла, эгерде менин көзүм бир 5 мүнөткө 1 секундка көрө турган болсо, баардык тапкан байлыгымды берет элем. Ушул көздөрүм көрө турган болсо, сенин кереметтүү болгон Курандарыңды окуп жаттайт элем го деп ыйлап аткан биздин бир туугандарыбыз бар. Күнүбүздө баардыгыбыз күбө болуп көрүп атабыз. Астында турган бир стакан сууну суусап, чаңкап келип, арзуу кылып, ошол сууну алып ичкиси келет. Бирок тилекке каршы ошол сууну алып иче албайт. Колдору жок, мумжу, шал болуп калган биздин бир туугандарыбыз толтура күнүбүздө. Андыктан келиңиздер, болбогон бир нерселерди проблема кылып, кепчибестен ушул абалыбызга, турган турпатыбызга жаратканга шүгүр келтирели. Анткени пайгамбарыбыздын дагы бир хадисинде айтат, эгерде дейт, пенде баласы ошол колунда бар нерселерге, колундагы бар неаматтарга
шүгүр келтире турган болсо, жараткан Алла Таала андан дагы жакшыраагын жана тагыраагы ошол нерселерди дагы арттырып беремин дейт. Бул нерсени эмне пайгамбарыбыз айтып атат. Эми келе турган болсок, былтыркы Курбан айтта бир аз курбандык чалып, ошол байкелердин, эжелердин колдоосу менен курбандык чалып, бир аз эт алып алып, ошол Дордой тараптагы конуштардын бирине бардык. Ошол Дордой тараптагы конуштардын бирине ошол этти таркатып коелу деп бардык эле. Ошентип эттерди таркатып, эшиктерин тыкылдатып, ушундай бир аз курбандык чалдык эле. Ушул эттен остийип коюңуздар деп бир туугандарыбызга берсек, баягы сүйүнүчтүн көз жашы дагы башкача болот экен. Көздөрү жалжылдап, бир туугандарыбыз ыйлайт. Чоң рахмат деп. Алар азыркы учурда менин үйүм Евро эмес, же болбосо тигиним жок, мунум жок, плазмонный телевизорум жок, же жана башкам жок деп кейип кетчүбүз. Ал бир туугандарыбыз эч коркпойт, уялбайт. Кириңиз үйгө кирип, намус ийиңизчи, тамак ичиңизчи дейт. Болбосо өзү кичинекей бир бөлмөдөгү үйдө жашайт. Ошентип бир окуяга туш болдук. Эттерди таркатып келатып, бир үйдүн эшигин тыкылдатсак, үйүнөн эч ким чыккан жок, жанындагы кошунасына алып барып бердик. Ошентип бир топ узап кеткенден кийин аркадан бир кичинекей жаш баланын ыйлаган үнү угулду. Күзгүдөн карасак, машинанын аркада кичинекей бала чуркап келатыптыр. Машинаны токтотуп эле карасак, 20-30 метр аралыкта бир кичинекей бала, анын аркасында бир апа чуркап келатат. Багажды ачып эле баягы кичинекей бала тез эле жетип келди. Этти карматсак, жанагы кичинекей бала этти ушундай эки колу менен пакеттеги этти кармаган боюнча, көздөрү жашылданган боюнча, апа мен этти алдым деген боюнча, сүйүнгөн боюнча апасын көздөй чуркады. Көрсө, биз ошол кошунасына эт таштап кеткен кезде ушундай бир адамдар келди, эт таркатып кетти, машинасы ылдый карай кетти, силер дагы жетишип калгыла дегенде, ошол апа менен кичинекей бала чуркап келаткан экен, карасаңыздар. Күнүбүздө андан дагы бир аянычтуу тагдырлар бар. Биз барган жокпуз, башка бир байкелерибиз бир үйгө барса, бир апа ыйлап атат дейт, 4 жетим баласы менен. Ушул этти мен албай эле коеюнчу, эртең бул эт түгөнүп, балдарым дагы эт бер дей турган болсо, мен эмне берем деп ыйлап атат. Балдарым көптөн бери эттин даамын тата элек дейт. Карасаңыздар, азыркы күнүбүздө тамак аш жактан болсун, жана башка нерселер болсун, төгүлүп, ысырап болуп кетип атат. Ал эми ошол эле жана айттык, Африка өлкөлөрүндө биздин бир туугандарыбыз ичээрге бир тамчы суу таппай, жегенге бир күкүм нан таппай, ачкалыктан кырылып атат ошол бир туугандарыбыз. Биз ачка уктайбыз, биз ачка ойгонобуз деп атат. Ачкалыктан шаймандары адыга албай, боору менен сойлоп, ошол бир туугандарыбыз жөргөлөп калып атат ачкалыктан, карасаңыздар. Андыктан болбогон нерселерге кейип кепчий бербейли. Бизде ушул нерсени адатка айлантып алганбыз. Башыбызга бир кичине проблема, кыйынчылык келе турган болсо, жараткан менин кайсы күнөөм үчүн, эмне кылгандыгым үчүн, же болбосо жана башка деп жаратканга наалат келтирип беребиз. Келиңиздер, кичине кыйналып, проблемалар болуп аткан болсо, өзүбүздөн кийинкилерди, өзүбүздөн төмөн болгондордун ал акыбалын бир карап көрөлү. Дагы бир жолу ушул ыйык Рамазан айында туткан орозолоруңуздарды жаратканыбыз кабыл кылган болсун. Өзгөчө ушул мынакей куттуу Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүнө кирип калдык. Кадыр түндөрүндө турабыз, Кудайым буйрса. Ушу жаратканга эмне дуа тилек кылып, эмне муктаждыктарыбыз болгон болсо, жараткан баардыгыбыздын дуа тилектерибизди орундатып кабыл кылган болсун. Кудайым буйрса, кийинки Рамазанга дагы баардыгыбызды ата-энелерибиз менен, жакындарыбыз менен, бир туугандарыбыз менен биргеликте кийинки Рамазанга жетишти дагы Кудай Таалам баардыгыбызга насип кылган болсун. Дагы бир жолу туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ушул айларда өзгөчө бири-бирибизге, мекенибизге, элибизге, жерибизге, дегеле дүйнөдө зулум чегип аткан бир туугандарыбызга көбүрөөк дуа кылалы. Анткени баягы Алла Таала менен түзмө-түз баягы байланыша турчу учурлар, Алла Таала түздөн түз дуаларды кабыл кыла турчу учурларда турабыз. Андыктан бири-бирибизге көбүрөөк дуа кылалы, көбүрөөк ибадаттарды, хайыр, ихсан, жакшы иштерди кылалы. Өзгөчө ушул Рамазан айында
бир жакшылык кыла турган болсок, 1000 күн жакшылык кылды деген соопторду Кудай Таала берет. Эгерде бир жетимдин башын сылай турган болсок, 1000 күн жетимдин башын сылады. 1 сом бере турган болсок, 1000 сом садака берди деген соопторду Кудай Таала бизге ыроолоп насип кылып берет. Андыктан баардыгыбыз жакшы иштерде жарышкандардан бололу. Дагы бир жолу туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.